Талаш шаарындагы номер 5 орто мектебинде 11 классы 2 класс аяктап, жалпы 42 окуучу билим уясынан учууда. Аталган мектепте артыкчылыктуу аттестатка ээ болгон окуучу жок. Бирок окуудагы ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкан 10 окуучу Талаш шаарынын мэриясынын ардак грамоталарына ээ болушкан. Ал эми спорттук маданий иш-чараларга активдүү катышып, ийгилик багындырган бир катар окуучуларга мектептин ардак грамоталары көйлүктөр менен кошо тапшырылды. Жалпысынан мектепти 153 окуучу аяктап жатат. Алардын 111-и 9 класста аяктады, ал эми 42 окуучусу бүгүн жалпы орто билими жөнүндө документ аттестатты алып жатышат. Жалпысынан жылды жакшы жыйынтыктап алдык. Ортого 42 окуучунун 38 окуучусу катышкан. Эң жогорку жакшы балдарды алган окуучулар болушту. Былтыркы окуу жылына салыштырмалуу быйыл кичине окуучулар көп болгонгобу айырмачылык бар. Колуна 11 жылдык билимин тастыктаган көйлүктөрүн алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кубанычында чек жок. Алар мектеп менен кош айтышып, турмуштун даңгыр жолуна аттанышууда. Кийинки кадамдары өздөрү каалаган кесип боюнча жогорку окуу жайга ийгиликтүү тапшыруу экенин билдиришет. Келечекте буюрса хирург болгум келет. Буюрса мен өзүм адамдарды айыктыруу менен мен өзүмдүн салымымды Кыргызстанга кошкум келет да. Бардык бүтүүчүлөргө каалоо тилегим буюрса жакшы кесиптин ээлери болуусун тилектешмин. Номер 5 орто мектебин жалаң 5 менен аяктадым. Ошондуктан кече күнү 22 июнда барып мэриядан грамота алдым. Келечекте туризм тармагында иштегим келет. Азыркы учурда Кыргызстанда мындай көп өнүкпөй элдер көп келбейт да. Мен ошол Кыргызстандын кооз жерлерин, тоолорун башка адамдарга көргөзүп, биздин Кыргызстаныбыз кандай кооз экенин башкаларга да тааныткым келет. Бул күнү аттестаттар менен кошо жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын тастыктаган сертификаттар да тапшырылды. Талас облусу өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы окуу жылын жемиштүү жыйынтыктаган. Алсак көпчүлүк окуучулар босого балдарга, ал эми 30% 200дөн ашык балга ээ болушкан. Талаш шаарынан 2 биздин бүтүрүүчүбүз ошо алтын сертификатка ээ болуп атат. Эң жогорку бала алып, мынакей Талас облусунун намысын коргоп атат. Бул ойлойбуз ушул биздин даярдаган мугалимдерибизден, жалпы жетекчиликтин жүргүзгөн иштеринен ушундай ийгиликтер жаралууда. Ушул биздин бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз, ак жол, келечекте өзүнүн ушундай жолун таап, жакшы бир кесипке ээ болууна тилектешпиз. Бардык билим берүү мекемелеринде ушундай эле форматта салтанаттуу иш-чара өтөт. Бизде бирок ушул мектепте гана өтөт. Ал эми ушул министрдин буйругу менен буга чейин ушул бардык ушул мекемелерге тааныштырылган, ата-энелер менен кол койдуруу мугалимдерге тааныштырылган, жанагындай кафе, ресторан же табигатта тыюу салынган. Аттестат тапшыруу аземине ата-энелер жана жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор да катышты. Билим берүү министрлигинин буйругуна ылайык бул күн эч кандай майрамдык шан-шөкөттөр менен коштолбошу керек. Көзөмөл ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана атайы түзүлгөн комиссия тарабынан жүргүзүлөт. Чолпон Сабитова, Мелис Илибесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.